Достор, байкадыңарбы? Акыркы 4 жылдан бери кыргыздар Кыргызстандагы акыбал жөнүндө ачык сүйлөгөнү коркуп калыптырлар. Аябай коркок болуп калыптырлар кыргыздарчы. Телефондон сурасаңчы, акыбал кандай, тигиндей, не болуп атат десең, эч ким эч нерсе айтпайт. Телефондон мындай нерсе сүйлөшсө болбойт дейт. Даже телефондон кыргыздар ачык сүйлөгөнү коркуп калыптыр. Аябай таң калыштуу го. Мурдагы президенттерде эч качан мындай болгон эмес. Азыркы бийликте кыргыздар ачык сүйлөгөнү коркуп калыптыр. Даже Америка келгенде мындай чочуп сүйлөшөт да, саясат жөнүндө. Бизди кыргыздарды не болуп кетти деп ойлойм да. Кыргызстанды ким басып алды, Кыргызстанды ким башкарат, кыргыздарды бирөө туткунга алдыбы, кыргыздар бир туткунда жүргөндөй сезилип атат. Бул аябай кызык го. Кыргыздар биз эркин эл болуш керекпиз го. Бул кыргыздардын мамлекети. Неге ушундай акыбалга келип калдык? Ушундай болуп кете береби? Кыргызстан Түркменстан болуп калдыбы?